Assalamu alaikum. Murунку видеодо Pinterest'ten анан Instagram'dan кантип оңой видеону Telegram аркылуу жүктөө боюнча видео тарткам. Эми текст жазганды үйрөтөм дегем. Ал үчүн бизге KineMaster приложение керек. KineMaster'ге киребиз. Киргенден кийин бул жерде плюсту басабыз. Плюсту басып формат тандайбыз. Бул Instagram сторисине ылайыктуу формат. Бул лентасына. Бул YouTube'га. Мисалы, сториске видео тартайын. Telegram'dan көчүргөн видеону алам. Мынакей, алдым. Алгандан кийин слойду басам. Слойду басып, текст дегенди алам. Өзүбүз каалаган текстти жазабыз. Мисалы, кутман күн деп койдум. Чоңойтуп, кичирейтип, могу стрелканы бассак, чоңоюп кичирейет. Анан буга шрифт тандап койсок болот. А дегенге киребиз. Мына шрифт. Каалаган шрифтти тандап, өң беребиз. Бул жерде ак өң турат. Мисалы, мен жашылды алып, бул жерде контур берип коем. Ылдыйга жүрсө контур деген турат. Контурду басып, мынакей, кара контур. Кара жакшы көрүнбөй калат экен, азыр ак кылып коем. Мынакей, өңүн бул жерде басса, өңдү тандасак болот. Мынакей, болду. Эми бул текст кайсыл жерге чейин узарсын, кайсыл жерге чейин көрүнсүн десек, мынтип чоюп коебуз. Видеонун аягына чейин болсо, аягына чейин. Эми бул текстке окшош дагы бир текст жазгыбыз келсе, ушул текстти кармайбыз дагы. Мына кармабасак мындай болот. Кармасак азыр үстү сары болуп калат. Мына кармап туруп дублировать кылабыз. Бул жерде 3 точка турат. Ошол 3 точканы басып, дублировать деген бастым. Эми могул жерде клавиатура турат. Ошол жерден оңдойбуз. Клавиатураны басып туруп өчүрөбүз. Өчүргөндөн кийин өзүбүздүн сөзүбүздү жазып коебуз. Кайсыл жерге турсун өзүбүз жылдырып кое алабыз. Буну шрифт кичинекей койсок болот, жакшы көрүнөт лентадан, стористен. Мынакей. Эми анимация беребиз. Кутман күн достор деген сөз кандай чыксын. Анан бул жер жылдырып койсок болот. Мисалы, кутман күн дегенден кийин, бир аздан кийин бул чыксын десек, мынтип кичирейтип коебуз. Кутман күнгө анимация берейин. Мисалы, мынтип чыксын десеңиз, мынтип чыксын. Же болсо мындай түшсүн. Мен көбүнчө мына ушул менен кылам. Стик права деген. Мынтип койсок болот. Өзүбүзгө жакканды тандайбыз. Мынакей, мынтип деле койсо болот. Кийинкиге да анимация беребиз. Мынакей, бүттү. Кутман күн достор деп чыкты. Ошол видео бүткөнчө бул сөз калат. Дагы башка смайлик, өзүбүзгө стикерлерди чаптап алсак болот. Бул текст жазганды көрсөттүм. Мен бул жерде үйдө стрелканы басып сохранить этип алабыз. Бул жерде экспорт деген чыгат. Экспорт кылсак сохранить болуп калат галерея. Музыкада койсок болот. Музыканы аудио дегенге киребиз дагы. Папка тандайбыз өзүбүз. Кайсыл музыка, кайсыл папкада болсо ошол папкага кирип алып, мисалы, ушуларды угуп көрүп, анан плюсту басып коебуз. Плюсту баскандан кийин бул жака кошулат. Мынакей, жашыл болуп туруп калды. Мына ушинтип музыкада коюп, музыкага жараша текст жазып койсок болот.